8 октябрь бүткүл дүйнөлүк көз оорулар күнү жыл сайын белгиленип келет. Быйылкы жылы дагы 8 октябрда ошол көз оорулар күнүнө карата ар кандай иш-чаралар өттү. Бүгүнкү күнгө чейин мына ушул жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Деги эле көз оорулардын алдын алуу эмне себептен көбөйүп жатат, деги эле ушулар боюнча биз бүгүнкү маселе көрсөтүүсүндө сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Жалал Абад областык клиникалык ооруканасынын көз оорулар бөлүмүнүн дарыгери Айпери Көчөрбай келип отурат. Саламатсызбы? Ошондой эле улуттук Кызылай коомунун кызматкери Кудайбердиев Каныбек мырза келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Алгач Каныбек мырза, сизге суроо бере кетсем да, ушу 8 октябрь бүткүл дүйнөлүк көз оорулар күнү жыл сайын белгиленип келет да. Анан албетте ушу улуттук Кызылай коому тарабынан дагы мына ушуга карата ар кандай иш-чараларды өткөрүп келесиздер да. Быйылкы жылы мына ушул 8 октябрда кандай иш-чаралар өттү, бүгүнкү күнгө чейин эмне болуп атат? Ушулар боюнча айта кетсеңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Улуттук Кызылай коому негизинен башында кичине түшүндүрүп берип кетсем, мамлекеттик органдарга жардамчы звено катары иш алып барат. Ошондой эле саламат сактоо тармагында дагы жардамчы звено катары иш алып барабыз да. Мисалы бүгүн азыркы күндө көз оорулар боюнча 8 октябрь бул бүткүл дүйнөлүк көз оорулар күнү. Бул бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюму тарабынан белгиленген. Ар жылы өзүнчө уран менен чыгат. Быйылкы жылкы уран бул көрүүгө үмүт деген ураанын негизинде бир жыл бою иш аракеттерди жумшайбыз, аткарабыз. Бүгүнкү мындай кырдаалга байланыштуу биз бир кыйла иш аракеттерди, иш-чараларыбызды кыскарттык. Ошол көрүү күнүнө карата, бүткүл дүйнөлүк көрүү күнүнө карата биз октябрьский айылындагы карылар үйүнө барып, алардын көздөрүн текшерип келдик. 30дан ашык кары картаңдын. Андан сырткары Нокен району боюнча 15 баланын көзүн текшерип, жума астына 2ден акысыз дарылар беребиз деди көз оорулар бөлүмү. Уже бүтөйүн деп калды алар дагычы. Андан сырткары маалымат таркатабыз. Ушуга окшогон иш-чараларды аткарып келатабыз азыркы күндө. Анан ушул эми Айпери айым, сизге дагы суроом бар да. Өзүңүз билип атасыз, ушу акыркы жылдары деги эле ушул 5-6 жылдын ичинде бул дүйнө жүзүндө эле болуп атат мындай нерсе. Ар кандай оорулардын баягындай түрү, саны көбөйүп атат да. Албетте анын ичинде дагы ушу көз оорулары дагы баягы калып калган жок. Көз оорулары да бүгүнкү күндөгү ушул жарандардын арасында көп катталып, ал эле эмес, жаш балдар арасында да көп катталып атат да. Деги эле ушул жылдан жылга ушу көз оорулар бөлүмүнө кайрылган жарандардын саны кандай болуп атат? Былтыркы жылы кандай болсо, быйылкы жылы кандай? Деги эле ушулар боюнча бир сара эсеп салып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Биринчиден бул көз оорулар оорусу былтыркыга караганда быйыл дагы аябай күчөп жатат. Анын бирден бир себеби болуп, бул көбүнчө жаш балдарда көп кездешет. Деги эле 2 жаштан 80 жашка чейинки возрасттарда көп кездешүү жүрүп жатат. Жаш балдарда көп кездешүүнүн себеби бул азыркы балдар көбүнчө компьютерлерди, телефондорду көп карап отурушат. Алар көп караганда дагы багы телефондорду берилип караганын себебинен көздөрүнүн ирмегенин да унутуп калышат. Ошонун кесепетинен көздүн багы синдром сухого глаза деген оору көп чыгып жатат. Ошонун айынан көп багы жаш балдарда азыр рефракция оорусу кездешип жатат да. Бул жаш балдар арасында? Бул жаш балдар арасында. Ал эми чоңдор арасында мурун мисалы үчүн бир гана глаукома оорусу көп кездешкен болсо, акыркы убакта бизде могу кант диабетинин осложнениясы көзгө чоң таасирин берүүдө да. Мисалы үчүн багы көздүн тор челинде кан куюлушу жана ошол кандын багы так бойдон калышы бул көздүн көрүүсүн начарлатууга алып келип жатат да. Эми ошол жерде азыр жогоруда айттыңыз да, баягы кант диабети аркылуу ушул көз оорулары дагы баягы күч алганы болуп атат депчи. Эми ошол мезгилде эгерде ошо кант диабетинде бар адамдар боло турган болсо, ошол алдын алуу боюнча дагы бир кандай баягындай эрежелерди кылса болот мисалы үчүн? Алдын алуу боюнча бул жылына 2 жолу көз дарыгерине кайрылуу зарыл. Мындайча айтканда ар 6 ай сайын. Көздүн кан басымдуулугун текшерүү зарыл.
көбүнчө кант диабетинен осложнение бул диабетическая ретинопатия деген оорусу көп келет, диабетическая катаракта деген оору көп кездешет. Буларды ошо ар 6 айда текшерилип туруу зарыл өздөрүнүн по месту жительства. Каныбек мырза, ушул Айпек айымга берилген суроого толуктоо катарында айтып кетсем, 2019 ушул долбоор башталган, Швейцариялык Кызыл Крест коом долбоорунун алкагында Жалал Абад областы боюнча изилдөө жүргүзүлгөн да. Бул РАП деп аталган. Бул изилдөөнүн негизинде Жалал Абад областынын аймагында канчалык деңгээлде көз оорулары көп, канча жаштан көп дегенде, билгенде ушу 40 жаштан жогору адамдарда ушул катаракта, глаукома деген оорулар көп кездешкен да. Анан ошол изилдөөнүн жыйынтыгында Жалал Абад областына ушул экинчи долбоорду берген. Эми бул долбоордун алкагында Жалал Абад областына областтык оорукананын көз оорулар бөлүмүнө, Кербен үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун көз оорулар кабинетине, ошондой эле Кара Көл шаарындагы ЦОВПга атайын жаңы шаймандар сатып алып берген да. ошо долбоор бүгүнкү күндө иштеп атат, иштеп атат, азыр күндө 100% иштеп атат. 100% иштеп атат. Жыйынтыгы кандай? Жыйынтыгы мен айтып кетсем, азыркы учурда бул биз көптөн бери жете албай келген, көптөн бери жетпей келген аппаратураларга ошо Кызыл Ай жарым коомуна жардамы менен көптөгөн аппаратураларга жетиштик. Алардын бири, мисалы үчүн азыркы айтып кеткендей эле, жаш балдар телефондо көп отурат, телефондорду көп карайт, компьютерде тынымсыз отурушат. Алардын алдын алуу үчүн мурун, мисалы үчүн бизге келгенде, бизге текшерилгенде биз бир жумалап текшерсек, ар кандай препараттарды коюп, азыр могу аппараттын жардамы менен, авторефрактометрдин жардамы менен 5 мүнөттүн ичинде эле биз диагноз коюп койсок болот да. Жакшы результат берип жатат. Бул дагы бул биздин ушул Кызыл Ай коомунун бизге жардам бергени. Аппаратура жактан, Эми ошол жерден дагы бир суроо да, жогоруда айтпадыңызбы, баягы жаш балдар арасында дагы көп катталып атат депти. Эми мурун чынында мындай бизден ата бабаларыбыз башкалар айтып берет да, биз ошол мезгилде жаш балдар арасында көз оору катталса дагы, бирок мынчалык көп эмес. Эми өзү кандай баягы тукум куучулук болуп калышы мүмкүн деп айткан. Бирок ошол эле быйылкы жылы айтып атпайбызбы, биз техниканын өнүккөн заманында телефон, компьютер жана башкаларды өзү негизи. Бүгүнкү күндө албетте компьютерди дагы, телефонду дагы карабай койсо дагы болбойт. Себеби азыркы учурда мисалы үчүн электрондук окуулар жүрүп атат да. Ошол негизи. Ошол канча саат караш керек, канча мүнөт караш керек, ошолорду айта кетсеңиз. Эгерде көзгө баягы күч келбеш үчүн. Бул жакшы суроо. Bunun özünün убактысы бар. Биз балдарга көбүнчө сунуш кылабыз, 30 мүнөттөн ашык кароого болбойт. 30 мүнөт караган соң 15 мүнөт дем алдырып, тыныгуу болуп, анан кийин кайра баштап, кайра улантса боло берет. Анын алдын алуу, мындай компьютерга же болбосо телефонго отурардын астында сөзсүз түрдө көз тамчыларын тамызып, жана атайын компьютерге тагылуучу көз айнеги болот, ошону тагып алып, жарым саат же 1 саатка жакын отурса болот. Андан ашыкча отурууга мүмкүн эмес. Андан сырткары ар бир, мисалы үчүн эртең менен туруп, биз өзүнчө бир көнүгүүлөр жасайбыз да. Бул баягы ден соолукка үчүн да. Эгер ошол эле бутка, ошол эле чурукка, өпкөгө жана башкаларга бир разминкаларды кылабыз да. Көз оорунда өзүнүн эрежелери барбы ошондой? Мисалы үчүн күнүндө турганда биз ар бир бизге кайрылган бейтаптарга өзүбүз ушундай таблицасын берип, түшүндүрмө жолу менен көрсөтүп да беребиз. Аны кылуу зарыл, күнүнө 2 жолу. Эртең менен турганда жана жатардын астында. Кошумчалап кетсем, бизде ушул долбоордун алкагында 48 волонтер иштейт да, азыр жерлерде, област боюнча. Алар ошо айылдык ден соолук комитеттеринен, мугалимдерден ар түрдүү. Ошолор элдерге мондой баракчалар таркатат. Ушул баракчанын артында көздүн разминкасы бар. Көздү кандай кылып разминка кылыш керек, көрсөңүздөр болот мындай. Бул өзүнүн эрежелери бар экен да. Эми ушул жерде Каныбек мырза, биз жогоруда айттыңыз баягы биз ошо 8 октябрда карата биз карылар үйүнө бардык, жана башкаларды бир текшерүүлөр жүргүздүк депти. Эми ошол жерде барда сиздер да көрдүңүздөр, ал жердеги биздин ошол аталарыбыздын, апаларыбыздын деги эле ушул көз ооруларын сиздер текшерип көрдүңүздөр да. Абал кандай экен? Аларга жардамдар кандай болду? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Биз ал жерде көз ооруларынын ушул врачтардын жардамы менен барып текшеришти, булар текшеришти. Алар
аларда көп экен, аябай көп экен. Башына барганда очередь болуп кетти, коляскачан келишет, жүрмөлүп келишет, кары картаңдар, текшериш бир кыйын болот, аларды отургузасың, ылжаң караңыз деңиз. Муктаждык көп бар экен, чындап эле. Ошол жерде эле бир 5-6 операцияга жазды да, сиздин операция кылыш керек экен деп. Башкы врач, дарыгер өзү барган, өзү текшерип, өзү контролдоп, уже алардын экөөсүнү уже операция кылды бекер. Акысыз операция кылып беришти. Андан сырткары ушу Нокенде келген балдар боюнча дагы аларды деле уже акысыз 10 баланы акысыз дарылап берем деп ушу өзүнүн эсебинен, больницанын эсебинен дарылап берип атышат азыр. Эми ушул жерде биз айтып атпайбызбы, баягы биз телефон жана башкалардан да. Андан сырткары дагы эжеке өзүңүз билесиз, баягы тукум куучулукта деп коет, бул оруда дагы. Ошолор дагы эгерде сөзсүз түрдө тукум куучулук болобу же кээ бир жерде болбой да калабы? Ошолор боюнча айтып кетсеңиз түшүндүрүп. Тукум куучулук боюнча бул көбүнчө бизге баягы глаукома оорусу тукум куучулук болуп эсептелинет жана рефракция оорусу. Глаукома оорусу бул кандын басымдуулугун жогорулап кетиши. Көбүнчө 40 жаштан жогорку жаштагылар ооруйт. Буну алдын алуу үчүн ар 3 айда көз дарыгерине келип, көздүн басымдуулугун өлчөтүп, жана ага карата көз тамчылары жазылат. Аларды тынымсыз куюу зарыл. Ал эми рефракция оорусу боюнча сөзсүз түрдө очки тагынуу зарыл жана ар 6 ай сайын көз дарыгеринин көзөмөлүндө болуу зарыл. Эми ошо андан сырткары дагы биз айтып атпайбызбы? Көз оорууда эми ар кандай себептер болуп калышы мүмкүн да. Бир иш кылып атып көзүнө бир нерсе сайылып калышы мүмкүн, жана болуп калышы мүмкүн. Биз көздү дагы сакташыбыз керек да. Ар бир иш кылып атканда ошонун өзүнүн баягы сактачу көз айнектер жана башкалар болот да. Анан ошондон сырткары эле баягы ширетүүчү аппаратты да иштетүүдө дагы ошол мезгилде көзгө болгон зыянылыкты көп караша бербейт да. Ошондой учурлар дагы кандай болот бизде, көппү же азбы? Көбүнчө бизге көп кайрылуу болот. Жана сварка менен иштешип аткандарда көбүнчө көздөрүнө темир сайылып калып көп кездешет, мындайлар көп келет. Ошолорго мен азыркы убакыттан пайдаланып айткым келет. Сөзсүз түрдө очки болот. Очкини сөзсүз тагып алып, анан жасашса, эмне болсо да ошо очкиге жармашып, көзгө көп зыян таасирин тийгизбейт эле да. Анткени себеби бул канчалык темир көп кирген сайын көздө дагы баягы оору күчөй баштайт да, кератит оорусу пайда болот. Анан Кайныбек мырза, мындай ушун атайын кулактандырууларды чыгарыпсыздар да. Эми сиздер баягы бүгүнкү күндө ушу 8 октябрдагы ушу бүткүл дүйнөлүк көз оорулар күнүнө карата дагы бир элдерге дагы бир тыгыз байланышта иштешүү же түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча эмне иштер жүрдү? Ушуга болгон таркатма материалдар көп, бир канча түрү бар. Бир 2 түрүн алып келдим азыр. Бул материалда деле ичинде толук маалымат жазылган да. Катаракта, глаукома кандай тартипте сактаныш керек, кандай кылып, кандай белгилери бар, кантип дарыланса болот, дарыгерге кайрылыш керек, ошолор боюнча жазылган. Андан сырткары биз ошол ыктыярчылар жерлерде эл көп топтолгон маршруткаларда, базарларда ушул материалдарды таркатып, таратуу менен биргеликте көз ооруларынын алдын алуу боюнча өздөрүнүн билген маалыматын айтышат. Себеби дегенде алар ал боюнча маалымат билет. Ден соолук комитеттеринин адамдары көпчүлүгүчү атайын окуудан өтүшкөн, даярданышкан. Менин билишимче, сиздер ар кандай иш-чара болбосун, ушул элдер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элдерди чогулта калып, ушундай иштерди дайыма өткөрүп келдиңер да. Быйылкы жыл ошондой болдубу? Элдерди чакырып, эми быйыл кырдаалга байланыштуу чогултуу кыйын болду. Бирок мындан кийин да ушундай иштерди жүргүзөсүңөрбү дегеним да. Мына буга чейин иш жүргүзүп келгенбиз. Мына кырдаалга байланыштуу азыркы күндө баардык жаңы онлайн деп атпайбы? Онлайн болуп, WhatsApp группа, ошо социалдык сеттер аркылуу өздөрүнүн группаларында айтышат. Өздөрүнүн тиешелүү группаларда ошо аралыкты сактоо менен айтып атышат азыркы күндө. Андан сырткары Айпер айым ушул жерде дагы бир суроо бергим келип турат да. Бизде жарандарыбыз ошол нерсеге көнүп калганбыз. Эми мындайча айтканда биз кыргызбыз депчи. Эгерде бирөөнүн көзү кызарып калса, бир аз ооруп кала турган болсо, биз эч кандай эле дарыгердин жолдомосу жок эле ар кандай дарыны алып келип көзгө тамчылатып көрүш керек экен, жана башка кылып көрөбүз деп көздүн оорутун дагы бир көбөйтө алган учурлар катталып атат да. Сиздин кеңешиңиз кандай эле ошолорго? Өз алдынча дарылоо боюнча. Өз алдынча дарылоо боюнча мен
терс карайм бул нерсеге. Анткени себеби баягы билбейт кандай дарын куюшту. Анан кийин жанагы аптекадагы этот фармацевттерге кайрылат көбүнчө. Аптекага кирип эле болгон дарын эле көз тамчысын эле алып эле кетип калышат үйлөрүнө. Анын осложнениясы да көп болот. Көбүнчө билбей калып баягы глаукома оорусунун баягы дарыларын алып алышат. Көп кайрылышат андайга мен айтып кетер элем, сөзсүз түрдө көз дарыгерине биринчи келип, кайрылып, анан ал өзүнүн болгон кеңешин айтып, өзүнө тиешелүү дарылар жазып берет. Бул боюнча эми ошол эле дагы бир суроодо опирайм. Ошол биз айтып атпайбызбы, жогоруда баягы көз ооруларды өз алдынча дарылоого, мисалы үчүн биз ошондой да, ар кандай оору болсо өз алдынча дарыланга үйрөнүп, кээ бирде ошентип башка кыла коюп, көз оорунун баягы көрбөй калышына дагы себепкер болуп калган учурлар дагы катталат да, өз жакындар эле. Эми ушул жерде дагы бир бүгүнкү күндө биздин облусубузда көз оорулар бөлүмүндө баягы операциялар болуп жатабы? Бизде шарттар барбы ошондой? Ооба, мына мен жогоруда айтып кеткендей эле, биз баягы Кызыл Ай коому бизге баягы көптөгөн аппаратураларды алып берди. Анын ичинде мына щелевая лампа деп коет. Анын жардамы менен биз көздүн алдыңкы бетин көрө алабыз. Бесконтактный тонометр дейт. Мисалы үчүн мына глаукома оорусун биз мурун препараттарды куюп, анан кийин күтүп аны көп убакыт кетчү эле да өлчөгөн. Азыр болсо мына бейтаптарга деле аябай жакшы. Анткени себеби баягы бейтапка жакын жылдырбай эле мондай алыс каралыкта эле тартып чыгарып койсок болот да результаттычы. Операциялар азыркы учурда мына Кызыл Ай коому бизге алып берген микроскоптун жардамы менен операциялар дагы аябай ийгиликтүү болуп жатат. Бул боюнча Каныбек мырза, улап коюңуз. Кошумча айтып кетсем, азыр ушу Кара Көл шаарында айттым, Кербен шаарында айттым, ошондой эле Жалал Абад шаарында. Биз ушул долбоордун жалпы максаты ушул областты полный камтуу, жалпы камтуу болот деп эсептелет да. Эми азыркы күндө маселе калып атат, Ала Бука району калып атат. Ал жактан Чаткал районунан келиш керек. Жок деген Ала Букага койсок деп пландаштырып атабыз. Анан бул жакта Тогуз Тороо деген районубуз бар. Ал да өзүнчө бир арал болуп калган да. Биз жака эмес, ар жактан кошула албай, ошо Тогуз Тороону деле азыр жакын пландаштырып жатабыз. Буюрса, аларга да ушундай аппараттар келип калса, элдиге бир кыйла жакшы болот. Бул долбоордун кимдер тарабынан, ошондой сиздер тарабынан каржыланып атабы же башка? Бул долбоордун аткаруучусу Кызыл Ай коому, каржылоо маселесин Швейцариялык Кызыл Крест коому аткарат. Ошол коом 2017 жылдан бери ушул көз ооруларынын алдын алуу боюнча бир канча долбоорлорду алар каржылап келишет да. Биздин азыр жакын партнерлерибиздин бири болуп калды алар. Анда жакынкы жылдары облустун баардык аймактарын камтыйт экен да, бул долбоордун негизин максатында. Буюрса. Эми бул экинчи фаза болуп атат. Буюрса 3-чү фазасы да башталса, 3-чү фазасында бүткүл Кыргызстан боюнча иштейт да. Ал экинчи фазасында Ош, Жалал Абад, Баткен областтары, кийинки 3-чү фазасында жалпы Кыргызстан боюнча ишсе, дагы бир кыйла жакшы иштер аткарылат деген ойдомун. Эми биз азыркы учурда электронный болуп атпайбы? WhatsApp, социалдык тармактар аркылуу ар кандай түшүндүрүштөр жүрүп атат да. Ушул боюнча эле сиздер кандай бир ушундай электрондук тартипте иш жүргүзүңүздөр? Эми биз негизинен маалымат берүү жагы bizde да. Ошо маалымат берүү жагы. Маалымат берүү жагын атайын WhatsApp группалар бар. Өзүнүн ошол жанагы лидер ар бир жерлерде, мисалы Аксы боюнча өзүнчө бир лидер айым бар. Нокем боюнча, бардык райондор боюнча. Ошолор группага маалымат алар менен өздөрүнүн башка группаларына маалымат беришет. Ошондой тартипте иштеп атабыз азыркы күндө. Эжеке, ушул жерде дагы бир да биз айтып өттүк да баягы биз жаш балдар арасында жана башкалар боюнчачы. Эми көпчүлүк учурда көз оорунун кайсыл түрлөрү, мисалы үчүн ошол көбүрөөк катталып атат, анын көздүн көрбөй калышына зыяндуулугу кайсыл оорудан көп тийип атат да. Ошолордун мисалы үчүн биз элдерге түшүнүктүү болуш үчүн баягы алдын алыш үчүн эгерде кандай оорулар боло турган болсо, ошолорду бир жогоруда айткандай эле 2 айдабы, 3 айдабы, 1 айдабы көрүнүп туруш керек деген мааниде айтып берсеңиз ошол боюнча. Мурун ушул глаукома оорусу аябай биринчи орунда турчу оорулардан. Мына жакынкы убактарда ушу жана айтып кеткендей эле кант диабетинин осложнениясынан катаракт оорусу келип чыгууда. Бул чечекейдин түн арышы.
Бул көбүнчө баягындай айнекти туман баскандай болуп көрүнөт. Ошого анын алдын албай көбү баягындай бир көздөн башталат, экинчи көзүнө таянып жүрө беришет. Анын алдын алуу үчүн биринчи дарыгерге бизге кайрылса, биз аны изилдеп көрүп, бүт аппараттарга салып, ал сөзсүз түрдө баягы дары жазып беребиз биринчи. Анан кийин дарыга болбосо келсе операция жолу менен өзүнүн баягы табигый чечекейди алып, ага жаңы азыркы заманбап эмени салып, линзаны салып көрүүсү жакшыраак болот да. Экинчи оору бул баягы ошо жаш муундарда көп кездешип жатат, миопия деп коет. Рефракция оорусу алысты жакшы көрбөйт. Аларды дагы сөзсүз түрдө жылына 2 жолу лечение кылып турабыз. Мына жакынкы убакта биз Нокен районунан кайрылышты бизге жакыр үй бүлөлөрдүн балдарын биз бекер лечение кылдык. Дагы да кылабыз. Очередте тургандар бар. Аларга биз лечение кылып бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө авторефрактометрдин жардамы менен андан чыккан результаттын жардамы менен биз аларга көз айнек жазып, көз айнектин жардамы менен алардын көрүүсү жакшы болуп, алдыга жылып жатат да. Эми ошол көз айнек деп калдык да, бүгүнкү күндө көз айнектин дагы түрлөрү бар. Жогоруда айткандай эле кээ бирки чамасы жетпейт аны алганга, себеби бир аз кымбатыраак болуп калган да бар экен да. Көз айнектер бүгүнкү күндө биздин облуста ал мамлекеттик деңгээлде барбы же бардыгы жеке менчик болгонбу азыр? Азыр баарысы эле жеке менчик. Мамлекеттик деңгээлде бизде азыр очки жасаганы андай эмелер жок. Ошондуктан оптикалардан эле барып заказ кылып алышат очкилерди. Сиздер кайсыл эмесин эсептеп туруп анан ошого карап биз аппараттан чыккан результатты жакшылап текшерип, больнойду анан кийин жазып беребиз рецепт. Ошо рецептке карата оптикага кайрылып ала беришет. Эжеге көпчүлүк учурда мына ушул суроо бардык эле жаранда пайда болуп калат да. Ошол отуруп турганда дагы көз тунарып бир секунд ошондой болуп калат дейт. Ал коркунучтуу эмеспи? Көз ооруга бир. Аны изилдеп келгенде деле мисалы баягы аны текшериш керек, ички органдар текшериш керек. Көбүнүн баягы кан аздуулугу, анемия деп коет. Анемиядан да көбүнчө отуруп турганда көз тунарып, бул 1-2 секунд ичинде кайра өзүнүн калыбына келет. Рахмат эжеке, урматтуу Каныбек мырза. Мына бүгүн келип ушул көз оорулардын алдын алуу, азыркы учурдагы алынып жаткан техникалар, долбоордун негизги максаттары боюнча токтолдуңуздар. Албетте сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн бүткүл дүйнөлүк көз оорулар күнү 8 октябрда белгиленген. Андан бери дагы бүгүнкү күндө иштер уланып атат. Биз ушул боюнча сөз кылдык. Көз ооруларынын келип чыгышы, анын алдын алуу боюнча эмне иштер жүрүп атат деген ушулар боюнча сөз кылдык. Мен сиздер менен коштошобуз. Ар дайым жерибизде тынчтык, элибизде биримдик болсун. Кийинки жумада жакшы жаңылыктар менен амандашканча саламаттаңыздар.